Урматтуу Дубан, мына бүгүн Ордол Ош шаарында Сулайман Тоо мечитинде бүгүн жакшы дуба менен халык тилек менен баштадык. Мына Кыргызстан боюнча биздин поколениянын эң күчтүү илимдүү баягындай каракалмаки баткендер тынчтык досубуз келди. Ассаламу алейкум. Баштап бериңиз. Өзүңүздөн бирек баштайсыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Нахмадуху ва нусалли аля расулихил карим ва бад. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алыстан жана жакындан келген мени сүйүктүү, ушул биздин динибизди, достугубузду, ынтымагыбызды бекемдеп келген досторум, урматтап келген достор, барлыгына Аллах Таала кадамыңарды куттук кылсын. Аллах Таала ушул ыйык жума күнүндө Аллах Таала жума намазын окуп, ушундай бейишке жетелей турган жерде иншалла ушул жерде бир аз саламдашып, ушул жака жөнөп жаткан досторубузга иншалла ушул жерден бир аз калуу тилек айтып коелубуз. Иншалла биздин ушул чогулушубуздан негизги максат иншалла жолдо келаткандар эми чыгам дегендердин бардыгына иншалла бир гана Алланын ыраазычылыгы үчүн гана биздин ынтымакты бекемдештирүү үчүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн ыйык хадисинде деп, "Ядуллах алал жамаа", Алланын жардамы жамааттын үстүндө дейт. Алхамдулилlah, Аллах Таала бизди ушундай бир жылда төрөшүүгө себепчи кылган экен, Аллах Таала бизди тең күч дос кылган экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куду хадисинин маанисинде келет. Мусулмандардын эң жакшысы же болсо достордун эң жакшысы качан сен аны көргөндө акырет сенин эсиңе келген дейт. Аллах Таала насип кылып биздин ушундай бир досторубуздун арасында эч кандай бир жаман нерсе эмес. Аллах Тааланын ыйык күнүндө, ыйык жерде иншалла сиздердин ушул жайга келишиңиздер бардыгыңыздарды күтүп калабыз иншалла. Ушул жерде оштук досторубуз бар жокту даярдап иншалла. Азыр сиздердин келишиңиздерге даярдык үчүн иншалла азыр ушул жерде даярданган мал жаныктарга барып бата берели иншалла. Сиздерди күтөбүз иншалла. Барыңыздар эсен аман иншалла. Эч ким калбастан иншалла келиңиздер иншалла. Бул сый, достук, урмат, бул акча менен байлык мансапка сатыла турган нерсе эмес иншалла. Адам менен гана адам. Эгерде чөлдө миллиард акчаң болсо, ал эч кандай пайдасы жок. Чөлдө сенин мансабың, ал дүйнөдөгү эң чоң корол бай бол, сага эч кандай пайдасы жок. Адам менен иншалла, достор менен иншалла. Ушунчалык уюштуруп аткан иншалла, күтүп аткан досторубуз Алла жеңил кылсын. Аллах Таала ушул жыйыныбызды акыретке, бейишке жете турган жыйындардан кылсын. Амин. Аллах Таала бардыгыбызга келгениңиздерге кадалдап турсын. башталышы. Жигиттерге рахмат. Кыргызстан алга!